Израиль батыш жээгинде акыркы 10 жылдагы эң ири операцияны баштады. Миңдеген аскерлер, атайын кызмат өкүлдөрү жана полиция 18 күн ичинде миңден ашык үйлөрдү тинтүүгө алып, 300 шектүүнү кармады. Алардын басымдуусу Хамас экстремисттик уюмунун активисттери. Ал арада Иерусалимдин жашоочулары еврей өспүрүмдөрүн уурдап жана өлтүрүүгө каршы акцияга чыгышты. Акыркы учурда Кенияда аялдарга кол салуу көбөйгөнүнө каршы Найробиде миңдеген адам нааразылык акциясына чыкты. Анткени өңчө эркектерден турган топтор аялдарды ачык кийинип алдыңар деп кийимдерин жыртып, уур токмокко алып мазактаган учурлар катталууда. Акция интернетте "Менин көйнөгүм, менин тандоом" деген хэштег менен уланууда. Ошол эле учурда аялдардын жабык кийинүүсүн жактагандардын да акциясы башталды. Македонияда Нидерланды, Британия жана Германиядан тоок этини жана андан жасалган азыктарды импорттоого тыюу салынды. Буга аталган өлкөлөрдө куш тумоосу катталганы себеп болгон. Эске салсак, ушул жумада эле Нидерланды, Британия жана Германияда 200 миңден ашык тоок, индүк жана өрдөктөр жок кылынган.